بسم الله الرحمن الرحيم. Maghrib namazı, Şam namazında. Кейбір адамдар парстын алдында күн чыккан учурда жана күн ортодо, күн батып атканда намаз окуган макрух. Азан айтканда эми окшош турат да, ошо азан айтып Шам намазына парсқа чейин сүннөт окулбайт, бул тыйылган деген маалымат өзү туура эмес. Эгерде кимде-ким мечитте болуп калса, азан айтты, анан имам келгенче убакыт бар. Убакыт болуп калса, ошол жерде жөн эле имамды күтүп отурбастан 2 рекет намаз окуза, бул жакшы, мустахаб амалдардан. Кээ бирлер муну окумак туруп, окуган адамды тыят. Туурасы 2 рекет окуган жакшы. Эмнеге? Анас ибн Малик, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кол астында 10 жыл кызмат кылган сахаба, мындай дейт: Канал муаддин ида аддана қома нас мин асхабин наби саллаллаху алейхи вассалам. Шам намазында эгер азанчы айткан болсо, сахабалар туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам имам турган жерге келгенче намаз окушчу эле дейт. Юсаллуна ракатайн кабла ал-магриб. Магриб намазына чейин 2 рекет окушчу. Кичине эле убакыт, бул кыска убакытта окуп калган. Негизи эле өзү сүннөт болот. 2 азандын ортосунда намаз окуп. 2 азандын ортосу деген ошо азан айтат, кайсы бир намазга. Андан кийин ортодо пауза бар да. Ошо азандан кийин бир аздан комат айтат, намазга икомат. Ошо икоматтын ортосунда 2 рекет намаз окуу, бул сүннөт. Келип эле жөн эле отуруп калбастан 2 рекет намаз окуп, дуа кылып, дуа кабыл боло турган учурда азан менен икоматтын ортосунда дуа кылбастан саждада, намазда болуп Аллахка жакын болуп дуа кылса, бул андан дагы кабыл болушка чоң мүмкүнчүлүк. Андан кийин кээ бир адамдар Шам намазында өтө тез окуш керек, бат окуш керек, созбош керек Шам намазында деп. Бул түшүнүк туура эмес. Негизи ооба имам абалды караш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай: "Ки араңардан кимге имам болуп калсаңар, намазды жеңилдеткиле. Ал жерде жашы да бар, улусу бар, алсызы бар, оорусу бар, шашып жүргөнү бар, кажети бар. Жалгыз окуса, каалагандай созуп окусун. Созуп деген узак окусун. Имам карайт абалды. Эгерде сен адамдарга имам болуп калсаң, вашамсини, ваддухан оку, саббих исма раббика алан оку, валлейли да якшан оку" деп Муслимде келген хадистерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына үйрөткөн. Имам болгон адам ушуну эске алыш керек. Ал эми Шам намазында убакыт кыска, бат-баттан окуй салыш керек, дайыма кыска сүрө окуш керек деген туура эмес. Сүннөттө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир намазды дайыма узак окуп, бир намазды дайыма кыска окуу деген келген эмес. Болгон адам абалына карайт. Ооба багымдат намазында узагыраак сүрөлөр келген, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам узагыраак окугандыгы тандап, бирок дайыма эле Шам намазында кыска окулат деген болбойт. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келет, Шам намазында Мурсалятты окуганы келет, Араф сүрөсү окуганы келет. Араф узун сүрө, Мурсалят деле узун сүрө.